Бүгүн аларча мамлекеттик резиденциясында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын 56 пленардык жыйын өттү. Отурумга келген делегация жетекчилерин Конгресс холдон Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев тосуп алып, сүрөткө түшүү аз эми орун алды. Андан соң отурум Орусиянын федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенконун төрагалык алдында башталды. Жыйында куттуктоо сөзүн айткан Матвиенко КМШ-ПАнын өткөн жылдагы ишмердүүлүгүнө токтолду. Белгилүү болгондой, ассамблеянын 55 пленардык жыйынында 27 документ кабыл алынып, 7 мыйзам долбоору бүгүнкү отурумдун кароосуна киргизилген. Муну менен катар КМШда 2023 жыл орус тили жылы деп жарыяланган. Шериктештикке мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында орус тилин колдоо максатында эл аралык уюм түзүү чечими кабыл алынган. КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын 56 пленардык жыйынынын негизги темасы көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде орус тилинин улуттар аралык баарлашуунун тили катары ролун талкуулоо. Анын алкагында орус тили КМШ аймагындагы интеграциялык диалогтун негизи аттуу эл аралык конференция өткөрүлдү. Андан кийин саммитке катышкан парламенттик делегациялардын башчылары саламдашып, Валентина Матвиенконун КМШ-ПАнын кеңешинин төрайымы болуп кайра дайындалганына, өтүп жаткан күзгү сессиянын алкагындагы бир катар иш-чараларды өткөрүүгө жогорку деңгээлде даярдык көргөн Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевке ыраазычылык билдиришти. Казакстандын парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев шериктештикке мүчө мамлекеттердин ортосундагы мамилелерде орус тилинин өзгөчө ролун атады. Безусловно, большое внимание в Казахстане уделяется русскому языку. Казакстан Республикасында орус тили маанилүү ролду ээлеп, азыркы учурда өлкө аймагындагы мектептерде дагы орус тилиндеги сабактар өтүлүп келет. Ушул жылдын 13 октябрында Бишкекте өткөн КМШ мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйынында Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевдин демилгеси менен орус тилин колдогон эл аралык уюм түзүү чечими кабыл алынган. Бул уюм иштиктүү жана эффективдүү иш алып барат деген ишеничтемин. Народов СНГ. Ал эми Азербайжандын Милли Мejlisинин төрайымы Сагиба Гафарова КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын ролунун маанилүүлүгүнө токтолуп, бүгүнкү күндө көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин салмактуу институттарынын бири болуп саналаарын билдирди. Ассамблея продолжила свою продуктивную деятельность. Парламенттер аралык ассамблея эки тараптуу жана көп тараптуу мамилелерди, анын ичинде парламенттер аралык өз ара аракеттенүүнү өнүктүрүүгө олуттуу салым кошууда. Ассамблеянын алкагында иштер биздин өлкөлөр ортосундагы ар кандай багыттар боюнча мамилелерди мындан ары кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. Буга байланыштуу кызматташуунун маданий аспектиси өзгөчө мааниге ээ. Отурумда өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты өркүндөтүүгө багытталган маселелер талкууланып, парламент жетекчилери экология, коопсуздук жана укуктук жаатындагы бир катар моделдик мыйзам долбоорлорун карап кабыл алышты. Муну менен катар катышуучулар КМШга мүчө мамлекеттерде кылмыш жаза кодексиндеги терроризмди каржылагандарга көрүлгөн жоопкерчиликти камтыган документти колдошту. Андан соң КМШ парламенттер аралык ассамблеясынын күзгү сессиясынын алкагындагы Бишкекте өтүп жаткан 56 пленардык жыйыны өз ишин расмий жыйынтыктады. Аклай Маратова, Талант Ашыров, Нью ТВ.